Баткен районунда кутурма илдетине чалдыкканы шектелген 7 жаштагы бала каза тапты. Окуя бир жумадай мурда болгону ушул аптанын башында белгилүү болду. Бала 29 ноябрга караган түнү оор абалда Баткен облустук биргелешкен ооруканасына түшүп, дароо жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Бирок ошол эле түнү таңга жетпей чарчап калган. Дарыгерлер балада кутурма оорусунун жарыктан, суудан, шамалдан коркуу белгилери болгонун жана аны ооруканага өтө кеч алып келишкенин айтууда. Баланы аябай кеч медициналык жардамга алып келишкен, кайрылуу ага чейин дагы үйүндө алып отурушкан, алсырап деп ата-энесинин айтуусу боюнча ошол 3 күн больницага кайрылганга чейин дагы 3 күн алып отурган. Андан кийин үйгө барып дагы 3 күндүн аралыгында тамак жебей отурган, ошондо дагы жергиликтүү ГСВларга кайрылган эмес да. 29 күнү аябай оор абалда бала келет. 3 күн тамак жеген эмес. Өздөрүнүн айтуусу боюнча аны саат 3:30 чамасында больницага кайрылып, ошол жерде жанагы балада жарыктан коркуп, суудан коркуп, шамалдан коркуп, баягы аэрофобия, гидрофобия, фотофобия деп коет, ошол симптомдор аныкталгандыгына байланыштуу ошол эле күнү бизге телефон чалуу, экстренный извещение түшөт, чукул билдирүү, консилиуму түшөт, жанагы жугуштуу оорулар дарыгери, реаниматологдор, ошол больницадагы зам директорлору баары консилиум өтүп, ошол кутурма оорусуна шектүү болуп диагноз коюлуп, ошол эле учурда жугуштуу оорулар бөлүмүнө которулат да. Кутурманын белгилери болгону менен баланын денесинде жаныбар тиштеген из табылган эмес. Ал эми лабораториялык изилдөө жүргүзүүгө ата-энеси макул болбогон. Бүгүнкү күндө баланын тиштеген жаныбар аныктала элек. Бул окуя катталган аймакта ветеринардык көзөмөл жүргүзүлүп жатат. Окуя боюнча бизге түндө кабар келген. Анан эрте менен бияктан балдарды вет инспекторлор барган, менин орун басарым барып, ошол жерде иликтөө иштерин жүргүзгөндө ошол ээлеринин өздөрүнүн ити бар экен. Ити бүгүнкү күнгө чейин азыр дагы 10 күндүк мөөнөткө койгонбуз. Карап турабыз, эгер таза болсо, ал итти эмдеп кайрадан бошотконго туура келет. Андан сырткары ошол жерде жандык малдар, ошол үйдүн тегерегинде малдар эмдөөдөн өтүп атат. Элдерге түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Ата-энесиге жолукту ал баланын. Тилекке каршы ушул ветеринария жагынан бул оорунун булагы табылган жок да. Дарыгерлердин айтымында кутурма оорусу чоңдорго салыштырмалуу жаш балдарда тез өөрчүйт. Адистер адамды кайсы жаныбар тиштесе да ооруканага сөзсүз түрдө кайрылып, вакцинасын алуу керектигин эскертет. Кудайберди Дүйшөев, Сабира Бакирбек кызы, Салам Медиа, Баткен.